Жүрөк көтөрүү боюнча көп суроолор келип атат. Эми не дейсиз? Жүрөк көтөрүү. Бау! Кана карга түштү жүрөгүң. Эй. Жүрөгүң каяка түштү? Анан көрө чычып койдуң го. Жүрөк көтөрүү деп, жүрөк түштү деп, жанагы акмак көз ачык, таап сөөрөйлөр, бүү бакшы теңирчилер ошентип айтат. Жүрөк көтөрүү деп, ошолор айтат, кандай түшүнөт? Эмне мен күлгөндө боорум эсилип калды, ха-ха дегенде боорум эсилип калабы? Жок, ошентип боор эсилип калганда түс түшүнгөндөй жүрөк түшүрдү деп айткандар ошол. Андан көрө чоочуганда чычып коюп жүрүп пок тазаласа жакшыраак болмок. Эми алар эмнеде такалат? Ой, Шайлебек, ата бабадан келаткандарды карманбайт, биздин ата бабабыздан келген ырым-жырым жүрөк көтөр. Мен айтам, Аллах субхана таала Куранда айтып атат. Бардык динден чыккандар Куранда айткандай, ата бабаларыбыздан келген нерсени карманабыз деп капыр болду дейт. Мына биз Курандан айтып атсак, иман келтирбесе эмне кылабыз? Мына ошон үчүн кербен жүрө берет, ит үрө берет. Биз жүрө беребиз, ал иттер үрө берет. Ит демекчи, алар иттен дагы, чочкодон да, крысадан да төмөн. Анткени иман келтиришпейт Куранга. Ата бабалар деп кармала берет. Ал жөнүндө иттен, чочкодон дегил мен эмес, Аллах айтып атат Куранда. Мен Курандан далилдеп келип атам. Мына дагы да айтып коеюн, эми жанагы төшөктө жатып сын таккандар, этият болгула ата бабабыз дегендер. Ата баба мага да тиешелүү, мен асмандан түшкөн, мен кыргызмын. Ата бабалар жаңылса эмне кылабыз? 50 жылдан кийин ата бабабыз биз жаңы жыл тоспо десе, ата бабабыздан келаткан жаңы жылды тособуз деп чыгат. Ошон үчүн ата баба тумба, тетиякта шаманизм бүттүгү жаңылат. Ошондуктан дагы да айтып атайын, этият болгула. Эмне кылыш керек? Бул чоочканда жүрөк толкуйт, тынчтан калпысынан чыгат. Ошондуктан Куран окуш керек. Эмне үчүн? Аллах субхана таала Куранда айтып атат. Аллахты зикр кылуу менен гана, Аллахты эстөө менен гана жүрөктөр тынчтанат, тынчтандырыш керек жүрөктү. Мына ошон үчүн биз далилдейбиз. Ассаламу алейкум.